Жашоодо максат бирөө болуш керек. Жашоого максат бирөө болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга мушриктер келип, каалаган ой тилек максатын айтышсын. Мухаммад айтсын, каалаган ой тилек максатын айтсын. Байлык керек болсо байлык, үй-жай керек болсо үй-жай, бийлик керек болсо башчы кылып алабыз. Каалаганын айтсын дегенде, пайгамбарыбыз салсам максатымдан кайтпайм деди. Оң колума күндү, сол колума айды берсе дагы максатымдан кайтпаймын деген. Пайгамбардан үлгү алышыбыз керек. Пайгамбарыбыз эч качан максатынан кайткан эмес. Максат жашоодо жалгыз бирөө болуш керек. Бүгүн жаштардан максатың не, көмүрүң не десең, Месси дейт, Тайсон дейт, дагы бир канча адамдарды айтат. Максат деп муктаждыкты түшүнүп алган азыр жаштар. Муктаждык башка нерсе, максат башка нерсе. Жашоодо максат, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллахтын ыраазычылыгын табуу. Аллахтын ыраазычылыгын кантип табасың? Түнү кафеге барышат өздөрүнчө, түнү 2-де 3-тө официантка бир кыз, кыргыздын кызы ошол. Официантка бир плов алып келсе, башка болуп калыптыр, калемпир чай алып келбейсиң, башка кылбайсың деп баягын урушат да. Болсо ал өзүнүн кыргыздын кызы ал. Түнү заправкада 2-3-тө кышта колдору тоңуп бензин куюп отурат эже карындаштарыбыз. Ошондой. Жаш балдарыбыз, нарисе кичинекей кыздар дордойдо ар кандай жерлерде манты алыңыздар, манты деп арзыбаган тыйын тыпырга манты сатып, манты көтөрүп жүрөт. Сен ойлонгондо ушундай ойлон, урматтуу мусулман бир тууганым. Канткенде ушуларды оңдоймун. Канткене эже карындаштарым түнү заправкада бензин куйбайт. Канткене менин эже карындаштарым чыныгы принцессадай, ханышадай жашайт. Канткене менин эже карындаштарым Россияга барып бирөөнүн итинин заңын тазалабайт. Канткене менин байкелерим, агаларым, минилерим келип жаткан жаштар Россияга барып өзүнүн эң негизги күчүн, бирөөнүн экономикасын көтөрүш үчүн күчүн, ден соолугун жоготуп келбейт. Канткенде Россияга кетип жаткан учуруңда урматтуу мусулман бир тууган билип кой. Ден соолук менен, жаштык менен, күчүң менен Россияга кетесиң. Акча табуу үчүн. Россиядан акча менен кайтып келесиң, бирок ден соолуксуз келесиң. Акча менен жолго чыктык. Акча табуу үчүн ден соолук менен жолго чыктык. Бүгүн акчабыз бар, акча менен ден соолукту издеп жүрөбүз, ден соолукту көрбөдүңөрбү деген маселе башыңа келип калбасын. Мындай нерселерден кантип чыгарамын? Элимди чындап кантип дух беремин? Чыныгы мусулманчылык жашоону кантип алып келемин? Канткенде көтөрөмүн элимди. Эл жериме, иманга, исламга кантип кызмат кыламын? Деген ойду ойлон. Бул урматтуу мусулман бир тууган топ таркастан чуркап футбол ойноп, гол сайып, бул муктаждык нерсе. Бул максат болбош керек. Бул муктаждык. Ошонун аркасынан айлык аласың, акча аласың, башка кыласың, тыйын тыпыр аласың. Бул муктаждык болуп атат. Чыныгы максатың өзгөчө, башкача болсун сеники. Урматтуу мусулман бир тууганым, максат. Муктаждык башка нерсе, максат башка нерсе болуш керек. Кудай таалам бардыгыбызга чыныгы максат коюуну насип этсин.